Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Кыргызстанда коопсуздук 2023 машыгуусу өтөт. Өлкө аймагында коопсуздук 2023 аталышындагы биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуу өткөрүлөт. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен билдиришти. Белгиленгендей, учурда машыгууга даярдыктар жүрүп жатат. Машыгуу Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын аймагында 25 апрелден 27 апрелге чейин өткөрүлөт. Ал куралдуу күчтөрдүн башкаруу органдары президенттин Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараттары, Жалал-Абад шаарынын медиасынын, Ош облустунун Алай районунун, Баткен облустунун Кадамжай районунун, Жалал-Абад облустунун Базар Коргон районунун администрациясынын өкүлдөрү, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, Ички иштер министрлигинин жана УКМКнын аймактык бөлүктөрү катышат. Булак суу перкежи. Президент Кыргыз-Өзбек биргелешкен автозавод куруу боюнча келишимге кол койду. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 27 январында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасында автомобиль жана коммерциялык техника өндүрүшүн уюштуруу боюнча кызматташтык жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, мыйзам Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан 2023 жылдын 15 мартында кабыл алынган. Бул мыйзам 2023 жылдын 27 январында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасында автомобиль жана коммерциялык техника өндүрүшүн уюштуруу боюнча кызматташтык жөнүндө макулдашуунун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол жоболорду аткаруу максатында кабыл алынган. Бул макулдашууну ратификациялоо Кыргыз Республикасынын аймагында жеңил жана коммерциялык техниканы чогултуу өндүрүшүн уюштуруу боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Долбоорду Кыргыз Республикасында ишке ашыруу республиканын автомобиль өнөр жайын өнүктүрүүгө, ИДПдагы өнөр жайдын үлүшүн көбөйтүүгө, автомобиль паркын жаңылоого, 2000ден ашык жаңы жумуш орундарын түзүүгө, автотранспорт каражаттары үчүн компоненттерди чыгаруу боюнча жаңы өндүрүштөрдү түзүүгө түрткү берип, аны менен өлкөнүн экономикасынын өнүгүү динамикасына оң таасирин тийгизет. Булак Назар Ньюс кежи. Биринин абалы өтө оор. Окуучулардын катышуусундагы жол кырсыгында жабыркагандардын саны өстү. 20 апрель саат 15:00 карата мектеп окуучуларынын катышуусундагы жол кырсыгынан жабыркап, саламаттыкты сактоо уюмуна жаткырылгандардын жалпы саны 21 адамды түздү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Шаардык балдар клиникалык ооруканасында ар кандай жаракат алган 20 бала жатат. Алардын 4-өө жандандыруу бөлүмүндө. 3 баланын абалы туруктуу оор деп бааланса, 1 баланын абалы өтө оор. Ооруканага жаткырылган калган балдардын абалы туруктуу. Алган жаракаттарынын оордугуна жараша, дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, бардык керектүү медициналык жардамдарды алууда. Кырсыктан жабыркаган 1 адам тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Абалы оор деп бааланууда. Баш мээнин жаракаты, жамбаш сөөктөрүнүн сынышы, керектүү дары-дармектер жана медициналык буюмдар жетиштүү. Эскерте кетсек, Сокулук районунун тез жардам кызматына кырсык тууралуу билдирүү саат 11:15 чамасында түшүп, чакырууга 2 бригада жөнөтүлгөн. Алгач алар тез жардам кызматы жана жеңил автоунаалар менен номер 1 шаардык клиникалык ооруканага жеткирилип, андан соң Бишкек шаарындагы медициналык жардам борборунун бригадалары аркылуу балдар шаардык балдардын тез жардам ооруканасына жеткирилген. Булак Назар Ньюс кежи. НАТОнун баш катчысынын Украинага келишине Кремль комментарий берди.
Кремль НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенбергдин Киевке болгон сапарынын фонунда Украинанын НАТОго кирүү келечегине баа бербейт. Бул тууралуу Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдиргенин ТАСС агенттиги жазды. Жок, Кремльде перспективаларга эч кандай баа берилбейт дейди ал. Столтенбергдин сапарына байланыштуу Украинанын Түндүк Атлантика альянсына кирүү перспективаларына комментарий берип жатып. НАТОнун баш катчысынын Киевке келгени 20 апрелде белгилүү болду. Украинанын баш каласынын борборундагы Михайловск аянтында тартылган жарыяланган кадрларга ылайык Столтенберг жаңжалда каза болгон украиналыктардын элесин эскерди. Кийинчерээк НАТОнун басма сөз кызматы альянстын баш катчысы Украинага келгенин ырастады. ТАССтын Брюссельдеги дипломатиялык булагы билдиргендей, Столтенбергдин Киевке сапары 21 апрелде Германиянын Рамштайн авиабазасында Украина боюнча байланыштоонун жолугушуусуна даярдыктын акыркы этабы болуп саналат. Булак Назар Ньюс кежи. Судандагы согушта набыт болгон жайкын тургундардын саны дээрлик 200-гө жетти. Кагылышуулар башталгандан бери жайкын тургундардын саны 198-ге жетти. Жаракат алгандар 1207-ге жетти деп билдирди. Аль Жазира телеканалы өлкөнүн медициналык уюмдарына шилтеме берүү менен. Мурдараак маалымдалгандай 19 апрелде Судан армиясы менен ыкчам аракеттенүүчү күчтөрдүн ортосундагы куралдуу кагылышуулардын натыйжасында 30 жайкын тургун набыт болуп, 245 киши жарадар болгон. Ыкчам аракеттенүүчү күчтөрдүн алдында 24 саатка элдешүү жарыяланды. Булак Назар Ньюс кежи.